Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз тактооч сөз түркүмүн өтөбүз. Мисалы үчүн тактооч дегенибиз өзү аты айтып тургандай эле бир нерсени тактоо иретинде берилет. Бул башка сөз түркүмдөрдүн өзгөчөлүгү, бул мисалы үчүн санаточ заттын сын сыпатын көрсөтсө, мисалы санаточ заттын санын көрсөтсө, бул болсо кыймыл аракеттин ар кандай кырдаалын көрсөткөн нерсе, сөздөр булар тактооч болуп эсептелет. Тактооч мисалы үчүн суроолору кайда, кантип, канча, нече, кайдан, кайсы убакта, кай жерде, кайсыл жакта деген сыяктуу суроолорго жооп берет дагы. Булар тактооч болуп эсептелет. Тактооч түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал болуп экиге бөлүнөт. Мисалы үчүн жөнөкөй дегенибиз, мисалы үчүн аз, мисалы же болбосо көп, мындан деген сөздөр, булар бир гана сөздөн турса, бул жөнөкөйлөр. Ал эми татаалдар мисалы үчүн көп-көптөн, мисалы үчүн. Же болбосо аз-аздан, андан мындан деген сөздөр булар жөнөкөй жана татаал болуп экиге бөлүнөт экен. Андан тышкары тактооч сөздөр башка сөз түркүмдөр сыяктуу эле туунду жана тубаса болуп экиге бөлүнөт. Тубаса тактоочтор мисалы үчүн кыймыл аракеттин келишин эрте келишин көрсөтүп атат. Ал эми тынч укта кыймыл аракеттин сынын көрсөтөт, кандай укташ керек, тынч укташ керек. Көп салдыда кыймыл аракеттин сан өлчөмүн көрсөтүп атат. Мисалы үчүн булар тубаса тактоочтор. Туунду тактоочтор мүчөнүн жардамы менен жасалгандар. Мисалы үчүн айласыздан дан мүчөсү менен жасалды, айласыздан келди. Адамча сүйлөдү. Кандайча сүйлөдү? Адамча сүйлөдү. Кыймыл аракеттин сыпатын көрсөтүп атат. Анан утурлай келди. Кандай? Лай мүчөсү менен жасалган мүчөлөр. Демек, туунду жана тубаса болуп экиге бөлүп карайт экенбиз. Андан тышкары тактооч жасоочу мүчөлөр. Мисалы үчүн адамча сүйлөдү ча мүчөсү менен. Же болбосо лап мүчөсүн жайлап түндөп, мисалы үчүн, анан лата мүчөсү улуулатам келди же болбосо күчүлөтө, мисалы үчүн лата мүчөсү менен жасалат. Байыртан деген сөзүбүз кыскартылган чыгыш жөндөмөсү мүчөсү уланганда кыскартылган формасында дагы дан мүчөсүнүн узартылган формасында жазуу эрежесине туура келет. Байыртан деп да айтсак болот, байыртадан деп дагы жазсак болот экен. К мүчөсү бирге, мисалы үчүн, же болбосо лай мүчөсү жайлай, кыштай, ал эми да мүчөсүнө күндө, же болбосо бирге деген сыяктуу сөздөр болуп, ушул мүчөлөрдүн жардамы менен тактоочтор түзүлөт экен. Андан тышкары тактоочтор маанисине карай биз деген 5 түккө бөлүп карайбыз. Мисалы үчүн мезгил тактооч качан деген суроого жооп берет дагы. Кече, бүгүн, илгери, мисалы үчүн, качан болду? Кече болду, бүгүн болду, бүгүн келдим, кече келдим. Же болбосо кече уктаган жокмун, мисалы үчүн, Же болбосо орун тактоочтор. Орун тактоочтор өзү эле айтып тургандай ордун билдирет. Андан мындан кайдан келдиң? Андан келдим, мындан келдим, өдөдөн келдим, ылдыйдан келдим, кайдан деген суроого жооп берсе, кай жерден, кайсы жерден деген суроого жооп берет. Ал эми сын сыпат тактоочтор тез сүйлөдү. Кандай сүйлөдү? Тез сүйлөдү. Тынч отурду. Кандай отурду? Тынч отурду. Кыймыл аракеттин сын сыпатын көрсөтүп аткандар. Булар кандай деген суроого жооп берет экен дагы. Сан өлчөм тактоочтор булар кыймыл аракеттин сан өлчөмүн билдирет экен. Көп бастык, мисалы үчүн мол түшүм алдык. Кандай түшүм алышты? Мол түшүм алышты. Же болбосо көп жол басып келдик деген сыяктуу. Ал эми себеп максат тактоочтор булар өзү айтып тургандай эле аргасыздан сүйлөдү. Эмнесе кандай сүйлөдү? Аргасыздан сүйлөдү. Бул деген кыймыл аракеттин сыпатын, же болбосо себебин, же болбосо максатын билдирип турат экен. Тактоочтор биздин ЖРТде аябай көп кездешкен суроолордун бир түрү катары каралат балдар. Окуйбуз, жазабыз.